28 май күнү Борбор калабыз Бишкекте номер 48 мектептин 2 окуучусунун ортосунда мушташ орун алып, 16 жаштагы 9-класстын окуучусу каза болду. Үстүбүздөгү жылдын 28 май күнү 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын 102 нөмөт бөлүмүнө болжол менен түнкү саат 12:20 чамасында номер 3 балдар ооруканасынан билдирүү келип түшкөн. Анда балдар ооруканасына уур токмокко алынган 16 жаштагы жаш өспүрүмдү алып келгендиги билдирилген. Окуя болгон жерге 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө тобу барганда Бишкек шаарынын мектептеринин биринин жанынан 2 жаш өспүрүм бала мушташып кеткендиги аныкталган. Жаш өспүрүм бул мушташтан кийин үйүнө барып, өзүн жаман сезгенинен тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилип, таңкы саат 7 чамасында каза болуп калган. Аталган факт 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин негизинде денеге оор залалга келтирүү фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда мушташка катышкандардын өздүгү такталып, тиешелүү экспертизалар дайындалууда. Супер ТВ бул окуянын чоо жайын иликтөө үчүн аталган мектеп гимназияга барды. Тилекке каршы ал мектепке кирүүгө мүмкүн болгон жок. Саласызбы? Ачып коесузбу? Анда мугалимдердин завуч качан келишет? Каяка кетти деп сурайбыз. Мына жабык койду, өзүңүз көргөндөй. Жабык. Окуучулар бул жактан чыга албай турат. Тартып берсеңиз. Чыгам деген окуучулар чыга албайт. Номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Талантбек Өмүрбеков окуучу жаракат алган соң 5 сааттан кийин гана дарыгерлерге кайрылганын жана окуя кандай катталганы жөнүндө айтып берди. Бул бала 15 жаш 11 айлык бала экен. Кечөөнү жаракат алгандан кийин 5 сааттайын бизге кайрылат. Жаракат 7 саат кечки 7-де алган, баланын айтканы боюнча жана атасынын айтканы боюнча. Түндө 12-ден өткөндө бизге алып келиптир. Өзү келет, атасы кошулуп келиптир. Анан баягы оорунун тарыхын чогултканда айтыптыр, мени өзүм бир курсташым, классташым же болсо өзүнүн тең тушу урган экен. Урганда бала жыгылып түшүптүр. Жыгылып, анан эсими жоготком дептир, кыска мөөнөткө. Жоготуп, анан кайрылып туруп эле бетин жууп, анан кеткен экен. Ошо анан кийин 12-де бизге келген. Биздин врачтар, дарыгерлер атайын травмпункт деп коет. Ошо жерден кабыл алышкан, көргөн бардыгын, рентген жасаган. Анан бүт симптомдорун көргөн. Симптомдору баш мээси чайкалып калган, сотрясение деп айтабыз. Ошого туура келген. Анан атасы жок, биз жеңил эле экен, алып кетели дегенде болбой жаткызып коюшкан. Себеби биз билебиз, эгерде кандай бир баш мээнин травмасы болсо, жаракат алса, анын бир оор натыйжалары болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде атайын протокол бар, атайын бизде клиниканын установкасы бар. Ушулар жаткызылыш керек, сотрясениянын баарын жаткызабыз. Жаткызышкан, ооруканага жаткан, саат 2-ден ашка, түнкү 2-дин тегерегинде Ички иштер министерствонун да кишилер келип, бала менен сүйлөшүп кетишкен. Анда да бүт жооп берип, айтып, ушундай бирөө урду, тиги бу деп айтыптыр. Анан кийин жаткан, уктап. Эртемен саат 6-да биздин дарыгерлер дагы бир жолу көргөн экен. Анда уктап атыптыр, бирок суроого жооп берип, башым ооруп атат деп айтыптыр. Баш ооруу ошо сотрясениянын симптомдору да ушундай болуп билинет. Анан анализдерин алыптыр 6-да. Анан бир 7-нин тегерегинде медсестралар эми кайра бар ойготолу десе, абалы оордошуп бара жатыптыр. Ошондуктан мына бөлүм башчыны чакырып, нейрохирургиянын бөлүм башчысын. Ал өзү көргөндө абалы ушу тез ара оордошуп бара атканын көрүп, аны реанимацияга түшүргөн.
реанимацияда анан тез арада бир 40 мүнөт арада ушундайда бала чарчап калды. Биздин оюбузда да ошо ким судмед эксперттердин немесине ойлоп атабыз, ошо канаган, анан кан бат эле канап туруп анан кийин кызып калган да мээни.